24 ноябрь жекшемби. Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Бегимай Турузбекова кайрадан өз талантын элге көрсөтүп жатат. Ал Орусиядагы Царица вокалдык шоусуна катышып, калыстардын гана эмес, кеңири аудиториянын жогорку баасына татыды. Көрүнүктүү хирург, медицина илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасынын баатыры Мамбет Мамакеев 98 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. 25 ноябрь дүйшөмбү. Президент Садыр Жапаров Вена шаарына болгон расмий сапарынын алкагында Австриянын федералдык президенти Александр Ван дер Беллен менен кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүн, анын ичинде соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүү, маданий жана билим берүү чөйрөсүндө өз ара аракеттенүүсүн кеңейтүү, ошондой эле энергетика жана транспорт жаатындагы биргелешкен долбоорлорду талкуулашты. Улуттук банк чет элдик валютаны сатуу боюнча ири интервенция жасады. Валюта рыногуна $92 миллион сатты. Бишкектеги ынтымак кордоо президенттик резиденциясынын маңдайына өкмөттүк шаарча курулуп, келечекте бардык министрликтер жана ведомстволор ушул жака көчүрүлөт. Долбоор даяр. Аны ишке ашырууну 2025 жылы баштоо пландалууда. Батыш автобекети убактылуу Бишкек мэриясынын карамагына акысыз пайдаланууга берилди. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду локомотивди модернизациялоо жана Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы үчүн өзүнүн ремонттук өндүрүшүн түзүү долбоорун каржылады. Садыр Жапаров орто мектептердин мугалимдери үчүн сапатсыз ноутбуктарды сатып алууда жүктөлгөн эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго, анын орун басары Эдил Байсаловго, билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаевага жана башкаларга сөгүш жарыялады. Мамлекеттик ооруканалардын башкы дарыгерлерине жеке клиникаларда иштөөгө тыюу салынат. Бул демилгени Жогорку кеңештин тармактык комитети кароодо. Ноокат районунун 6 милиция кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Камчыбек Ташиевке багытталган жашыруун кат жазган жаран кармалды. Ага жогорудагы кылмыш боюнча айып тагылып, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен камакка алынды. Чыңгыз Айтматов проспектисинде теректер кыйыла баштады. Бишкек кайрадан абасы эң көп булганган шаарлардын катарына кирди. IQ Air платформасынын маалыматы боюнча Борбор калаада абанын сапатынын индекси зыяндуу деп классификацияланган деңгээлге жетти. 26 ноябрь шейшемби. Белгилүү хирург профессор Эрнст Акрамов 89 жашында дүйнө салды. Кыргызстанда унааларды каттоо ыңгайлуу жана ылдам болуп калды. Эми унаа ээси алгачкы кароодон өткөндөн кийин 24 сааттын ичинде унаасын каттай алат. Бишкекте Мамбет Мамакеевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Коштошууга өкмөт мүчөлөрү, Жогорку кеңештин депутаттары, кесиптештери жана студенттери, ошондой эле катардагы жарандар келишти. Мамакеевдин сөөгү Ата Бейит мемориалдык комплексине коюлду. Улуттук банк эсептик ченди 9% деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. УКМК төрагасынын туугандарынын атын жамынып $240 000 алган жаран кармалды. Садыр Жапаров Берлин шаарына жасаган расмий сапарынын алкагында Германия Федеративдүү Республикасынын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен жолугушту. Тараптар инвестиция, гидроэнергетика жана билим берүү сыяктуу негизги тармактарда өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн талкуулашты. Жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Мындан тышкары Садыр Жапаров Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц менен жолукту. Аянты 53 гектарды түзгөн Аккула ипподрому расмий түрдө РЦА Ливинг компаниясына өткөрүлүп берилди. Алабукада мектептин сапатсыз курулушу боюнча кылмыш иши козголду. Жала жауу, мазактоого айып пулду 20 000 сомго кыскартуу маселеси Жогорку кеңештин комитетинде каралууда. Улуттук банктын отчетунда Кыргызстандын банк сектору үстүбүздөгү жылдын сентябрына карата 24 миллиард сом таза кириш алды.
Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолун реконструкциялоо 2025-жылдын жай айларында бүтөрүн Транспорт министрлиги билдирди. 27 ноябрь шаршемби. Белгилүү хирург Эрнст Акрамов акыркы сапарга узатылды. Коштошуу иш-чарасына министрлер кабинетинин кызматкерлери, жогорку кеңештин депутаттары, Акрамовдун кесиптештери жана шакирттери катышты. Анын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Борбордук шайлоо комиссиясы 33 шаардык кеңештерге шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Алардын айрымдарында жаңы шайланган депутаттар өз ишин баштады. Баткен облусунун 3 айылы таза суу менен камсыздалды. Монополияга каршы мамлекеттик орган Баткендеги көмүр сатуучуларга отундун баасын жогорулаткандыгы үчүн айып пул салды. Бишкектен Париж, Берлин жана Лондон багыттары боюнча каттамдарды аткаруу үчүн Кыргызстан 2 Airbus учагын сатып алат. Мектептерде акча чогултууга тыюу салынат. Жогорку кеңештин депутаттары мыйзам долбоорун 2 окууда колдоду. Мектептер үчүн 285 000 жаңы окуу китептери басылып чыкты. Быйыл Кыргызстандын энергетика тармагын өнүктүрүүгө дээрлик 94 миллиард сом бөлүнгөн. Бул бекитилген бюджеттен 19,8 миллиард сомго көп. Мэриянын шаардык кызматтары Аламедин базарынын аймагын иретке келтирүү боюнча ишти баштады. 2024-жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстандын ички дүң продукциясы 952 миллиард сомду түздү. Бул көрсөткүч 2023-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8,4% көп. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинен билдиришти. 2025-жылдан тарта Сокулукта кыргыз бренди менен автоунааларды чыгаруу пландалууда. Ысык Ата районунда терминалдардан акча урдоого шектелген жаран кармалды. Таласта таштандыларды сорттоочу ишкана ачылды. Долбоор Альянс Алтын компаниясы тарабынан колдоого алынган. Токтогул ГЭСине суунун үстүнө калкып жүрүүчү күн электр станциясы курулат. Садыр Жапаровдун Германияга болгон жумушчу сапарынын алкагында эл аралык компаниялар менен инвестициялык келишимге кол коюлду. Кээ бир май куючу жайларда автогаздын тартыштыгына байланыштуу убактылуу кыйынчылыктар жаралган. Нефтетрейдерлер бул кырдаалды тез арада чечүүнүн үстүндө иштеп жатканын монополияга каршы мамлекеттик кызматы билдирди. 28 ноябрь бейшемби. Бишкектин Ак Босого, Калыс Ордо жана Келечек конуштарында 780 орундуу балабакчалар ачылды. Кыргызстанда туризм боюнча консультативдик эксперттик кеңеш түзүлөт. 11 айдын ичинде ветеринардык кызмат 956 чарба субъектилерине тамак-аш азыктарынын коопсуздугуна байланыштуу текшерүү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында ветеринардык санитардык талаптарды жана эрежелерди сактабаган 135 субъектке 902 000 сом айып салынган. Кыргыз балы 2025-жылда евро биримдиктин реестрине киргизилиши күтүлүүдө. Даярдалган мониторинг планы Европа комиссиянын саламаттыкты сактоо жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча башкы директорлугуна жөнөтүлгөн. Жыл башынан бери айыл чарба тармагындагы 2000 ишкерге 892 миллион сом өлчөмүндө кепилдик колдоо көрсөтүлдү. Ошто мыйзамсыз берилип кеткен 16 миллион сомдук жер, ал эми Ысык Атада 214 миллион сомдук мейманкана комплекси мамлекеттин менчигине кайтарылды. Жогорку кеңеш милиция кызматкерлерин видеого тартууга тыюу салган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Борбор каланын административдик соту троллейбус линияларын демонтаждоо иштерин жандандырууга уруксат берди. Кыргыз почтасы ишканасы уставдык капиталын 543 миллион сомго көбөйттү. Садыр Жапаров Жааматтык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышты. Анын жүрүшүндө эл аралык жана аймактык коопсуздуктун актуалдуу көйгөйлөрү жана уюмдун сессиялар аралык мезгилдеги ишмердүүлүгүнүн негизги жыйынтыктары талкууланды. Жолугушуунун соңунда бир катар документтерге кол коюлду. 2025-жылдын 1 январынан тарта уюмдун төрагалыгы Кыргызстанга өттү. 29 ноябрь жума. Президент Садыр Жапаров Саха Республикасынын башчысы Айсен Николаев менен жолугушту. Тараптар экономикалык кызматташуунун келечегин талкуулашты.
Соода өнөр жай палатасы Кыргызстанда тегүү өндүрүшүнүн салык жүгүн жеңилдетүүнү сунуштоодо. Мындай кадам ишканалардын финансылык жүгүн азайтып, эмгек шарттарын жакшыртат жана экономикалык кырдаалда иш берүүчүлөргө колдоо көрсөтөт дешүүдө. Кызыл Кыя өткөрүү пунктунда жүк ташуучу унаалар үчүн электрондук кезек системасы ишке киргизилди. 2025 жылдан тарта Бишкектен Индияга түз аба каттама ачылат. Каржы министрлигинин отчетуна ылайык мамлекеттик бюджетке коопсуз шаар долбоорунун алкагында 778 миллион сом түштү. Бишкектеги Алымүдүн базарында 300 орунду көп кабаттуу унаа токтотуучу жай, Орто Сай базарында таштандыларды сорттоочу жай курулат. Президент бажы кызматынын, финансылык чалгындоо кызматынын жана финансы кредиттик фондунун штаттык санын кеңейтүү жөнүндө буйрукка кол койду. Орусиянын Москва шаарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлчүлүгү ачылды. Кыргызстанда товарлардын өтүүсүнө көзөмөлдү күчөтүү жана көмүскө экономикага каршы күрөшүү максатында жолдорго жаңы 5 ички стационардык пост орнотуу пландалууда. 30 ноябрь ишемби. Бишкек шаардык мэриясы убактылуу Батыш автобекетинин ишин текшерди. Коомдук муниципалдык транспорттун айдоочуларына накталай акча чогултуу планы жокко чыгарылды. Ал эми накталай төлөмдөрдү көзөмөлдөө иштери автобустарга орнотулган жүргүнчүлөрдү эсептөө системасы аркылуу күчөтүлөт. Билим берүү министрлиги мектептерде уюлдук телефондорду колдонууга тыюу салууну сунуштоодо. Мамлекеттик салык кызматы 2024 жылдын январь-ноябрь айларында 270 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултту. Кыргыз алтын Өзбекстандын зергер ишканаларынын тажрыйбасын өздөштүрөт. Алар Өзбекстандын зергер фабрикаларынын өндүрүштүк базарлары менен таанышып келишти. Өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Яндекс Такси Корп компаниясында УКМК тарабынан тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Ал эми Яндекс Такси мындай айыптоолорду четке кагып, өлкөнүн мыйзамдарын толугу менен сактай турганын билдирди. Териштирүү иштери уланууда.